Саламатсыздар, 11 класстын окуучулары. Бүгүн силер менен жалпы республикалык тестөөлөөгө даярдоо курсунун функциялар темасы боюнча сөз кылабыз. Бүгүн силер менен функциялар боюнча жалпы республикалык тестөөлөөдө чыгышы мүмкүн болгон 3 түрлүү суроолорду көрсөтүп өтөбүз. Албетте булардан биринчи түрү биз функциянын тескериси жөнүндө албетте көбүнчө сөз кылышыбыз мүмкүн. Функциялар жөнүндө сөз келип жатканда функциянын тескериси кыскача кылып айтканда, эгерде берилген y барабар fx функциясы кандайдыр бир айкын функция болуп, x аргументин y аркылуу түзүүгө мүмкүн болсо, анда биз ал функциянын тескерисин деп жазып айтып өтүп кетишибиз мүмкүн экен. Кыскача, бул жакта бизге берилген бул ачыктырманын артынан түшүндүрүп өтүп кете турган болсок, мисалы үчүн бизге fx барабар 2x плюс 1 түрүндө, мисалы үчүн бир мисал катары берилгенде 2x плюс 1 түрүндө бир функция берилген болсо, биз бул функциянын тескерисин табышыбыз керек болгон болсо, анда мен fx'тин ордуна y деп жаза алсам болот. Y барабар 2x плюс 1. Андан кийин бул жакта мен колдон келгенче x'ти жалгыз калтырганга аракет кылам. Анда 1ди y жакка алып өткөндө y минус 1 барабар 2x болот. Ал эми эки жактан 2ге бөлгөнүбүздө анда x барабар y минус 1 бөлүнгөн 2 түрүндө көрсөтүп алышым мүмкүн экен. Ал эми мындан кийинкисинде анда эмесе мен бул функциянын тескерисин кыскача кылып айтканда, тескерисин ушул түрдө көрсөтөбүз. Барабар бул жакта y-тин ордуна x-ти жазып, x минус 1 бөлүнгөн 2 түрүндө кыскача көрсөтүп өтүп кетишибиз мүмкүн экен. Кайрадан эскертип өтүп кете турган болсок, мага берилген функцияны fx-тин ордуна y деп жазып алам. Андан кийин y барабар 2x плюс 1 түрүндө болсо, анда мен андан кийинки жумушум x-ти жалгыз калтыруу болот. X-ти жалгыз калтырганыбызда x барабар y минус 1 бөлүнгөн 2 түрүндө болот. Анда эмесе мага берилген функциянын тескериси, бул жакта мен y-тин ордуна x коюп алам, бир гана өзгөрткөнүм y-тин ордуна x коем, андан кийин калган ушул менен уланып кетсем болот. Анда эмесе ушул функциянын тескериси fx барабар 2x плюс 1 функциясынын тескериси x минус 1 бөлүнгөн 2 түрүндө кыскача көрсөтүп алышым мүмкүн экен. Калган окуучуларыбыз бул түшүндүрмөнү жазып алсаңыздар болот деп силерге. Андан кийин сабагыбызды суроолор менен улантайлы. Силерге берилген доскада жазып алган болсоңуздар, анда бүгүнкү сабактын биринчи суроосу менен сабагыбызды улантайлы. Бүгүнкү сабагыбыздын биринчи суроосу төмөндөгүдөй. Берилген функциянын тескерисин тапкыла. fx барабар минус x куб плюс 7. Биз ушул функциянын тескерисин табышыбыз керек. Албетте силер жооңарды Труков программасы аркылуу бизге жазып калтырсаңыздар болот. Жоопторуңуздарды күтүп калабыз.
Азырынча жооп берген лицей эч кайсы лицей жооп берген жок. Сабакка катышып жаткан лицейлер албетте бул суроонун жообун чыгарып мага Тургунов программасы аркылуу жазып калтырышыңыздарды суранам. Жакшы, Ош кыздар лицейи жообубузду жазды. Анда эмесе силер менен бирге бул суроону чыгарып көрүүгө аракет кылайлы. Биринчи, кайрадан эскертип өтүп турган болсок, fx'нын ордуна y деп жазып алам. Анда эмесе y барабар минус x куб плюс 7. Андан кийинки кыла турган жумушум, мен x'ти колдон келгенче жалгыз калтыранга аракет кылышым керек. Анда эмесе мен плюс 7ни сол жакка алып өтүп алганда y минус 7 барабар минус x куб деп турат. Ал эми мен теңдеменин эки жагын тең минус 1 менен бөлсөм же минус 1 бөлөткөнүмдө, анда эмесе 7 минус y болуп калат. Теңдеменин сол жагы, ал эми оң жак болсо x куб. Ал эми эки жактын тең кубтук тамырын ала турган болсок, анда эмесе x барабар кубтук тамырдын ичинде 7 минус y болуп калат экен. Ал эми мындан кийин кылышыбыз керек болгон нерсе, мага берилген бул функциянын fx барабар минус x куб плюс 7 функциясынын тескериси анда кандай болуп калат? Барабар кубтук тамырдын ичинде 7 минус, бул жакта бир гана алмаштырышым керек болгон нерсе y-nin ордуна x жазып алам. X түрүндө бул функциянын жообун силерге кыскача көрсөтүп өтсөм болот экен. Анда эмесе бул сурообузга азырынча бир гана Ош кыздар лицейи жооп берди жана алардын берген жообу туура. Калган лицейлерибиз болсо бул сурообуздун жообун дептериңизде жазып алсаңыздар болот. Бир аз убакыт берейин. Андан кийин кийинки сабак менен, кийинки суроо менен сабагыбызды улантайлы. Суроонун жообун жазып алган болсоңуздар, анда кийинки суроо менен сабагыбызды улантайлы. Кийинки сурообуз төмөндөгүдөй. fx барабар 6x функциясынын тескерисин тапкыла. Албетте бул жакта биз тескери дегенде, биз бул тескери терминологиясын англис тилинде биз inverse деп өткөн болчубуз. Бир функциянын тескериси англис тилинде болсо inverse of function темасы боюнча кошуп өткөн болчубуз. Бир аздай күтүп турайын. Бул суроонун жообун албетте Тургунов программасы аркылуу жазып калтырсаңыздар болот. Жакшы, Жалал кыздар лицейи жооп жазды, Чокталда жооп жазды. Жакшы, башка жооп болгон лицейлерибиз албетте ушул эмесиңизде Ош кыздар лицейинде биздин сабагыбызга катышып жатышат. Аларга да бир аз убакыт берели, балким жооп жазышат.
Жақсы, барлық лицейлер жооп берди. Анда эмесе суроону чыгарганга аракет кылайлы. Y барабар 3 плюс 4x куб. Албетте, бул жакта биринчи кылышыбыз керек болгон нерсе x'ти жалгыз калтыруу. Анда эмесе y минус 3 барабар 4x куб. Ал эми эки жакты тең 4кө бөлгөнүбүздө y минус 3 бөлүнгөн 4 барабар 4x куб бөлүнгөн 4, анда эле түздөн түз x куб деп жазып алсак деле болот, x куб. Ал эми өзүңөр көргөндөй эки жакты тең мен кубтук тамырдын ичинде кубтук тамырын алам. Кубтук тамырын алганда анда эмесе x барабар кубтук тамырдын ичинде y минус 3 бөлүнгөн 4 деген жооп келип чыгат. Албетте, анда эмесе мен мага берилген функциянын тескерисин кыскача кандай кылып жазып алышым мүмкүн экен? Кубтук тамырдын ичинде x минус 3 бөлүнгөн 4 түрүндө белгилеп алышым мүмкүн экен. Албетте, бул сурообузга 3 лицейден туура жооп беришти. Аларды туура жооп бергендиктен менен куттуктайм. Жана бул суроонун жообун жазып алуу үчүн силерге бир аз да убакыт берем. Бүгүнкү бул суроонун да жообун жазып алган болсоңуздар, анда кийинки суроо менен сабагыбызды улантайлы. Кийинки сурообуз төмөндөгүдөй. Берилген функциянын тескерисин тапкыла. Албетте, бул бир аз мурдагы функцияларга караганда бир аз да өзгөчөлөнүп турат. Себеби бул жакта жооп түздөн түз жана оңой жол менен бир аз да чыкпайт. Суроонун жообун жазып калтырсаңыздар болот. Албетте, бир аз да убакыт берели суроону чыгаруу үчүн. Жакшы, биринчи жолу жалап аткызды. Лицей жооп жазышты. Кийинки башка лицейлерди күтүп турайлы. Ош кыздар лицейде жооп жазды. Жакшы, эми Чокта лицейинде күтөйлү анда. Азырынча сабагыбызга катышып жаткан баардык лицейлер бул сурообузга жоопторун жазышты. Анда эмесе биз бул суроону силер менен бирге чыгарып көрсөк болот. Албетте, бул жакта y барабар x бөлүнгөн x минус 1 деп жазып алсак болот. Ал эми эки жактын бири менен карама каршылаштар менен көбөйтүп көргөнүбүздө, анда эмесе y көбөйтүлгөн x минус 1 барабар x деп жазып алышыбыз мүмкүн экен. Анда эмесе ал эми бул жактан өзүңөр көргөндөй мен качан ачып ала турган болсом y-ти x-ке жана минус 1ге көбөйтүп алышым керек. Анда эмесе y көбөйтүлгөн x x минус y-ти 1ге көбөйтүп турган болгондо y деген жооп келип чыгат барабар x.
Ал эми бул жакта мен x'ти кандай кылып алсам болот? X'ти теңдеменин сол жагына, ал эми y'ти болсо теңдеменин оң жагына алып өтүп алайын. Анда эмесе y минус x себеп плюс x бул жакка өткөндө минус x болуп өтөт. Бар. Ал эми минус y болсо теңдеменин оң жагына өткөндө плюс y түрүндө алып өтүп алышыбыз мүмкүн экен. Y. Мындан кийин өзүңөр көргөндөй теңдеменин оң жагында y минус x. Бул жакта жалпы бөлүүчү эмне? X. Анда эмесе мен жалпы бөлүүчүнү качан сыртына чыгарып жазып алам. X же болбосо x көбөйтүлгөн y минус 1 барабар y деп жазып алышым мүмкүн. Өзүңөр көргөндөй кайрадан эле x'ти y көбөйткөндө x же болбосо yx минус x түрүндө жазып алышыбыз мүмкүн экен. Ал эми калганын y минус 1ди ал эми теңдеменин оң жагына алып өткөнүбүздө x барабар y бөлүнгөн y минус 1 болуп калды. Өзүңөр көргөндөй теңдеменин бир жагында x өзү жалгыз калды. Ал эми сол жагында болсо бир гана y байланыштуу болгон функцияны жазып алдык. Анда эмесе бизге берилген функциянын тескериси барабар өзүңөр көргөндөй эмне кылып алам? Жөн гана y-дин ордуна x жазып алышым керек. X бөлүнгөн x минус 1 түрүндө көрсөтүп алышым мүмкүн. Албетте бул суроого жалал кыздар лицеи, ош кыздар жана чоктар лицейлери суроо жооп беришти. Аларды куттуктап өтөм. Жана бул суроонун жообун жазып алуу үчүн силерге бир аз убакыт берем. Андан кийинки суроо менен сабагыбызды улантабыз. Бул суроонун да жообун жазган болсоңуздар, анда кийинки суроо менен сабагыбызды улантайлы. Кийинки сурообуз төмөндөгүдөй. Fx барабар 3 бөлүнгөн 4x минус 4 функциясынын тескерисин тапкыла. Жакшы, 3 плюс 4x бөлүнгөн 4x суроондо азырынча чоктал кыздар лицеи жооп берди. Жакшы, башка жобо болгондор болсо албетте аларда турган программасы аркылуу бизге калтырса болот.
Азырынча Ош кыздар лицейи жана Чоктал лицейи жооп берди. Башка лицейлерде жооп тапканга аракет кылып атса керек. Бир аз да аларды күтүп турайлы, андан кийин суроону чыгарайлы. Азырынча жооп берген эки гана лицейибиз бар. Мейли анда эмесе биз сурообузду чыгара берели. Биринчи бизге берилген функция fx функциясы. Мен fx'ин ордуна y жазып алам. Y барабар 3 бөлүнгөн 4x минус 4 түрүндө. Жана бул жакта өзүңөр көргөндөй y менен каршылаш болгондорду бири-биринин ордуна алмаштырып алам. Кантип алмаштырып алсам болот? Анда эмесе 4x минус 4 барабар 3 бөлүнгөн y түрүндө жазып алсам болот. Өзүңөр көргөндөй y менен 4x минус 4-нүн бир гана ордуна алмаштырып алдым. Андан кийинки кыла турган нерсем бул жакта x'ти жалгыз калтыруу. Анда эмесе бул жакта плюс минус 4-тү теңдеменин оң жагына алып өтөм. Ал минус 4 плюс 4 болуп өтөт. Анда эмесе 4x барабар 3 бөлүнгөн y плюс 4. Ал эми андан кийинкиси болсо эки жакты тең 4 менен бөлүп алам. Анда x барабар 3 бөлүнгөн y плюс 4 бөлүнгөн 4 түрүндө кыскача көрсөтүп алыш мүмкүн. Албетте бизде жалпы республикалык тест түрлөрдө жоопту мындай түрдө берилбеши да мүмкүн. Анда биз жоопту жөнөкөйлөтүп ала турган болсок, x барабар өзүңөр көргөндөй 3 бөлүнгөн y плюс 4 бөлүнгөн 4 түрүндө болчу. Жоопту жөнөкөйлөтүп ала турган болсок, анда x барабар 3 бөлүнгөн плюс 4 y бөлүнгөн 4 y түрүндө жөнөкөйлөтүп алышы мүмкүн. Өзүңөр көргөндөй, бул жакта жогоруда 3 бөлүнгөн y плюс 4-тү кандай кылып алдык? Бөлүмдөрүн бирдей кылып, бири-бири менен көбөйтүп алдык жана бул бизге берилген рационалдык түрдө берилген функцияны жөнөкөйлөтүп алдык. Анда эмесе бул жакта мага берилген функцияны кыскача тескериси барабар 3 плюс 4x бөлүнгөн 4x түрүндө жазып көрсөтүп алышым мүмкүн экен. Анда эмесе силерге берилген бул суроонун жообун дептериңиздерге жазып алсаңыздар болот. Азырынча бул сурообузга Жалал Абад кыздар лицейи жана кечиресиздер, Ош кыздар лицейи жана Чоктал лицейлери туура жооп беришти. Алар туура жооп бергендиктерине куттап өтөм. Жана жазып алуу үчүн бир аз да убакыт берем. Анда эмесе кийинки суроо менен сабагыбызды улантайлы. Бүгүнкү сабагыбыздын кийинки суроосу fx барабар x плюс 1 бөлүнгөн x плюс 2 функциясын
teskerisin tapqıla deb berilgen suroo. Çoxluq litseyi 0 deb cavab beripdir. Yaxşı. Alemi andan keyin undefined deb yaxşı. Oş qızlar ise 1 minus 2x bölüngen x minus 1 türüne cevap beripdir. Yaxşı. Başka türlü 2x minus 1 bölüngen 1 minus x. Azırınca 3 litseyisten 3 başka cevap berişti. Yaxşı. Andan ise biz sorunu çağırınga hareket kılaylı. Albatta birinci fx'in ornuna y yazılganda y barabar x plus 1 bölüngen x plus 2. Alemi iki jaqdan bir-birine qarama-qarşı başları menen bir-birine köyötkönüzde y köyötülgön x plus 1 barabar oy geçiresiңер. Bu jaq x plus 2 bolup çıkan. X plus 1 barabar x plus 2 türünde жазып алышыбыз мүмкүн. Ал эми бул жакта өзүңөр көргөндөй мен качан ачып ала турган болсом y-ти бир гана мезгилдин өзүндө x-ке жана 1-ге көйүтүп алышым керек. Анда эмесе y көйүтүлгөн x x плюс y барабар x плюс 2 деп жазылсам болот. Андан кийин өзүңөр көргөндөй x болгон же болбосо мүчөлөрдүн ичинде x камтыган мүчөлөрдү бир жакка топтоп ала турган болсом өзүңөр көргөндөй бул жакта y(x) бар. Ал эми теңдеменин оң жагына болсо бир гана x бар. Ал x да теңдеменин сол жагына алып өтүп алганда минус x болуп өтөт. Барабар 2 ал эми плюс y болсо теңдеменин сол жагына минус y болуп өтөт. Минус y. Ал эми калганын кантип улантсак болот. Теңдеменин сол жагында x жалпы бөлүшү болуп турат. Анда эмесе мен жалпы бөлүшүнү кайчадан сырткарга чыгарып алам. X көбөйтүлгөн y минус 1 түрүндө жазылсам болот. Барабар 2 минус y. Ал эми бизде кайрадан эскерип кете турган болсок, эмне кылышыбыз керек эле? Кадамжай адаштыңар дейт. Бии бакалым кайерде адаштык? Бир сыра карап коелу. Кадамжай лицей. Адашкан жерибизди бир сыра эскертип өтүп кетсеңиздер. Тура, бул жакта x плюс 2 менен көбөйтүшүбүз керек эле. Балким ошол жакта адашкан болушубуз мүмкүн. X плюс 2 бул жак болсо x плюс 1 болуш керек эле. Албетте, рахмат силерге эскертип өтүп кеткениңерге. X плюс 2. Анда эмесе, бул жак 2 y болот, ал эми бул жакта болсо жөн гана 1 болуп калат. Ал эми бул жакта 2 минус 2 y минус 2 y болуп калат бул жакка. Кайрадан эле 1 өтүш керек турабы? X плюс 2, x плюс 1, x плюс 1. Албетте, бул жакта да 2 y болуп калат. Бул жагы туура. X плюс 1, албетте бул жак 1 болуш керек анда эмесе. Анда эмесе, сурообузду кайрадан бул жактан Кадамжай лицей үчүн рахмат айтып өтүп кетейин. Бул жакта мен бул жакта карама-каршылаш бир менен көбөйтүп атканда кылып өткөн катаны көрсөтүп өтүп кетишти. Албетте бул жакта катабызды туурулагандан кийин кайрадан жообузду улантып турган болсок, x-ти жалгыз калтырышыбыз керек болчу. Анда эмесе x барабар 1 минус 2y бөлүнгөн y минус 1 деп жазып алышым мүмкүн. Албетте, анда эмесе мага берилген функциянын тескериси түрдө 1 минус 2x бөлүнгөн x минус 1 түрүндө берип көрсөтүп алышым мүмкүн экен. Анда эмесе бул сурообузга Ош кыздар лицейи туура жооп берди. Алар туура жооп бергендиктерин менен куттап өтөм. Жана суроонун туура жообун жазып алуу үчүн силерге бир аз да убакыт берем.
Бул суроодан кийин силер менен бүгүнкү сабактын функциялар боюнча чыгышы мүмкүн болгон суроо түрлөрүнүн биринчисин бүтүрдүк. Анда эмесе бул суроодан кийин, суроонун жообун жазганыңыздан кийин функциялар боюнча жалпы лексикалык тесттерде чыгышы мүмкүн болгон экинчи түрдөгү суроолорду кыскача түшүндүрмөсүн берип өтөбүз. Андан кийин силер менен 5 мүнөттүк ноу беребиз. Çok da оңой жолу бар го десеңер, албетте оңой жол бар, бирок көбүнчө биз жалпы республикалык тестилөөдө оңой жол менен кеткенде оңой жолу көбүнчө жаттоого байланыштуу болгон жол. Бул жакта силерге оңой жол деп көбүнчө жаттоодон куткаруунун жолун силер менен көбүнчө карап өтөбүз. Силер айткан оңой жолу кыскача айтканда жаттоого байланыштуу болгон жол. Ал жакта ар бирин бул жакта ордуларын алмаштырып атканда эмне менен кайсысын алмаштырыш керек жана ал оңой жол менен ордун алмаштырып атканда ката кылуу ыктымалдуулугубуз көбүрөөк болгон үчүн ушул себептен биз бул жол менен түшүндүргөнгө аракет кылып жатабыз. Албетте андан кийинкисинде бир гана университеттердин өздөрүнүн да экзаменине киргениңиздерде кандай деп айтсак болот, жазма түрүндө силерден жооп да күтөт. Силер оңой жол менен түшүндүргөнгө аракет кылыңыздар да, албетте ал оңой жолу кандай десек, суроолорду жообун түздөн түз мындай далилдегенге жетпейт. Ал эми силерден далилдөөнү сураганда оңой жол менен далилдеген туура болбой калат. Жаттоого байланыштуу болуп калгандыктан. Ошол себептен көбүнчө далилдөөгө эң оңой жолу бул метод деп айтып өтүп кетем. Ошол себептен бул метод менен силер менен чыгарганга аракет кылып жатабыз. Анда эмесе бул суроонун жообун да жазып алган болсоңуздар, бүгүнкү сурообузда, бүгүнкү сабагыбыздын функциянын экинчи түрүндө чыгышы мүмкүн болгон экинчи түрдөгү суроолорду карап көрөлү. Функцияга менен байланыштуу болгон экинчи түр суроолор функциянын аныкталуу областы боюнча чыгышы мүмкүн. Албетте биз аныкталуу областын domain of function темасын астында көрүп өткөнбүз. Бул жакта биздин карашыбыз керек болгон нерсе бир функциянын аныкталуу областын же болбосо доменин карап жатканда, ошол доменин таап жатканда биз 4 нерсеге көңүл бурабыз. Биринчи, алар көп мүчө болсо, көп мүчө деген polynomials темасы менен да айтып өтүп кетишибиз мүмкүн. Көп мүчөлөр болсо, көп мүчөлөрдө бардык чыныгы сандар бул жакта кандай ошол берилген функцияны аныкталуу областы болушу мүмкүн. Бул кандай көп мүчөлөр? Polynomials'терде бардык сандар кандай ошол көп мүчө түрүндө берилген функциянын аныкталуу областы болушу мүмкүн. Же болбосо кыскача кылып айтканда бардык сандар ошол функциянын жообу же аныкталуу областы деп айтып өтүп кетишибиз мүмкүн экен. Ал эми рационалдык түрдө берилген функциялар да болуп калышы мүмкүн. Албетте биз бул жакта көп мүчөлөр дегенде кандай нерселер эстеп кетет? Мисалы үчүн x куб плюс 5 же болбосо 5 минус y түрүндө же болбосо кандай десек болот? 2x куб плюс 5x минус 1 түрүндө берилген функцияларды кыскача көп мүчө түрүндө берилген функция деп айтып өтүп кетишибиз мүмкүн. Жана ушул түрдө берилген функциялардын аныкталуу областы бардык сандар деп айтып өтүп кете алабыз. Ал эми рационалдык функциялар дегенде рационалдык функцияларда мисалы үчүн кандай мисалдар болушу мүмкүн? 3x бөлүнгөн 4x минус 1. Өзүңөр көргөндөй рационалдык түрдө берилген суроолор, берилген функциялар. Мындай функцияларда биз көңүл бурушубуз керек болгон нерсе бөлүмдү же болбосо бизге бул берилген мисалда 4x минус 1ди 0 кыла турган сандардан башка бардык сандар бул берилген функциянын аныкталуу областы болушу мүмкүн. Бул жакта көңүл бурушубуз керек болгон нерсе
nölгө барабар кылган сандардан сырткары бардык сандар ошол функциянын же рационалдык түрдө берилген функциянын эмнеси болот? Аныкталуу областы болот экен. Анда эмесе рационалдык түрдө берилген функциялардын эч качан кандай бөлүмү нөл болбой турган, нөл кылбай турган сандардын бардыгы ошол функциянын аныкталуу областы болот экен. Ал эми так даражалуу тамырлар дейт. Булар кандайлар? Кыскача кылып айтканда, мисалы үчүн биз куб түрдө берилген тамырда болушу мүмкүн. Мисалы үчүн кубтук тамырдын ичинде x же болбосо 5 даражадагы тамырдын ичинде x минус 5 түрүндө берилген кандай так даражалуу тамырлар. Мындай функцияларда бардык сандар аныкталуу областынын жообу болушу мүмкүн. Кайрадан эскертип кетейин, бул жакта так болуш керек. Бул жакта өзүңөр көргөндөй тамырдын даражасы так. Ал эми жуп даражалуу тамырлар болгондо болсо, бул жакта эмне болот? Жуп даражалуу болгондо, мисалы үчүн x же болбосо 4-даражадагы тамырдын ичинде 5 минус x түрүндө белгилен. Өзүңөр көргөндөй кайрадан карап өтөйлү. Бул жакта даражалары, бул жакта эчтеке жазылбаганда 2, а бул жакта 4 жазылып турат. Даражалары жуп болгон тамырларда болсо, бул тамырдын ичиндеги сан же болбосо берилген нерсе нөлдөн чоң сан болушу шарт. Ошондо гана эмне болот? Бул функциянын аныкталуу областын айтып алабыз. Бул жакта тамырдын ичиндеги санды нөлдөн чоң кылып көрсөткөн, нөлдөн чоң же барабар кылып көрсөткөн бардык сандар жуп даражалуу тамырларды аныкталуу областы кирет деп айта алышыбыз мүмкүн. Кыскача бул функциялардын аныкталуу областы боюнча ушул 4 нерсеге көңүл бурушубуз керек. Андан сырткары 5-түрү да болушу мүмкүн. 5-түрү кандай болушу мүмкүн? Өзүңөр көргөндөй көп мүчөлөр, рационалдык функциялар, так даражалуу жана жуп даражалуу тамырлар менен аралашкан. Ушул 4-өн аралашкан түрдө берилгени болушу мүмкүн. Бул жакта эгер ушундай суроолор чыгып калган болсо, андай суроолордо биз ар бирин кайра-кайра бөлүп башка-башка карап чыгабыз. Ошондон кийин алардын кесилишкен жерлери биздин аныкталуу областыбыз болуп калат. Кыскача силер менен бул биздин функция менен байланыштуу болгон, жалпы ресурстарда чыгышы мүмкүн болгон экинчи түрдөгү суроолордун башталышы деп айтып кетсек болот. Каалагандар ушуну жазылсаңыздар болот. Жазылгандан кийин силер менен 5 мүнөттүк сонол беребиз. Андан кийин саабызды улантабыз. Азырынча мен саатты ушул жерде чектип коеюн. Андан кийин 7 мүнөттөн кийин дейли 2 мүнөткө жазганга берсек, 7 мүнөттөн кийин кайрадан саабызды силер менен улантабыз.
Кайрадан саламатсыңар окуучулар. Силер менен функциянын аныкталуу областы боюнча кичине мурда сөз кылган болчубуз. Анда эмесе сабагыбыздын экинчи бөлүгүн ушул жерден баштасак. Сабагыбыздын экинчи бөлүгүндө функциянын аныкталуу областы боюнча суроолорго бир сыйра карап өтөбүз. Анда эмесе берилген функциянын аныкталуу областын тапкылайык. Бизге берилген функция fx барабар 1 бөлүнгөн x квадрат минус 2x функциясы. Бул функциянын аныкталуу областын табышыбыз керек. Жакшы, азырынча ушул лицей x0 жана 1ге барабар эмес дейт. Жалпыз жооп 1ге эмес 2ге деп кадамжа лицейде жооп берди. Жакшы, бир аз күтүп турайлы. Балким сабактын жүрүшүндө башка жооп болгон нерселер да бардыр. Алардан жообун күтөйлү. Анда эмесе суроону чыгарганга аракет кылып көрө турган болсок, биринчи бизге берилген функция кандай функция экенин аныктап алышыбыз керек. Бизге берилген функция өзүңөр көргөндөй эле кандай рационалдык түрдө берилип турат, алым жана бар. Алым жана бөлүм болгондо, анда эмесе мындай функцияларда биз кандай карашыбыз керек? Мындай функцияларда бөлүмдө же болбосо бөлүмдө өзүңөр көргөндөй 2x минус 2x x квадрат минус 2x деп берилип турат. Бул жакта бөлүм эч качан 0га барабар болбош керек. Аны кыскача кылып жазып алганда x квадрат минус 2x 0га барабар болбош керек. Анда бул жакта x канчага барабар болбош керек? Аны карап өтүшүбүз керек. Бул жакта x'тин жалпы бөлүүчүлөрүн карап ала турган болсок, бул жакта x жалпы бөлүүчү x минус 2 түрүндө жазып алышыбыз мүмкүн. 0га барабар эмес. Анда эмесе бул жакта бизде 2 жалпы бөлүүчүсү бар экен. Бул бизге берилген рационал түрдө берилген функциянын x жана x минус 2. Анда эмесе x биринчи 0га барабар болбошу керек, же болбосо x минус 2 да 0га барабар болбош керек. Анда эмесе x бул жактан 2ге барабар болбош керек дейт. Өзүңөр көргөндөй бул жакта x 0га жана 2ге барабар болбош керек. Андан сырткары калган бардык сандар кандай? Бизге берилген функциянын аныкталуу областына кирет экен. Анда эмесе мунун жообу кыскача кылып айтканда мындай көрсөткөндө кандай? Бардык чыныгы сандар бирок кайсыдан 0 жана 2ден сырткары деп айтып өткүзүш мүмкүн. 0 жана 2ден башка болгон бардык чыныгы сандар бизге берилген функциянын аныкталуу областына кирет экен. Анда эмесе суроонун жообун жазып алсаңыздар, кийинки суроо менен сабагыбызды улантсак.
Суроонун жообун жазылган болсоңуздар, анда кийинки суроо менен сабагыбызды улантайлы. Кийинки сурообуз төмөндөгүдөй. fx барабар минус x квадрат плюс 2x плюс 8 кубтук тамырдын ичинде. Бул функциянын аныкталуу областын тапкыла. Ош кыздар лицейи, бардык типтер, жалал кыздар лицейде бардык сандар деп жооп бериптир. Жакшы, башка жооп болгон лицейлер болсо аларды күтүп турайлы. Азырынча эки лицейден гана жооп келди. Албетте бизге берилген функция биринчи карап өтүшүбүз керек болгон нерсе. Мындай суроолорду чыгарып жатканда кандай функция? Силер менен сабактын башында аныкталуу областы боюнча 4 түрдүү функцияны карап өткөнбүз. Жуп даражалуу жана так даражалуу тамырлар боюнча берилген функциялар, рационалдык түрдө берилген функция жана көп мүчө түрүндө берилген функциялар. Албетте бизге берилген бул суроодо бизге берилген функция так даражалуу деп өзүңөр көргөндөй, мунун даражасы, тамырдын даражасы так болуп турат 3. Ошол себептен так даражалуу тамырлар менен байланыштуу болгон функцияларда кандай бардык чыныгы сандар бул жердеги бизге берилген функциянын аныкталуу областынын жообу болуп калат экен. Албетте бул сурообузга Ош кыздар лицейи жана Жалал кыздар лицейи жооп беришти, туура жооп беришти. Аларды куттуктап өтөм. Жана бул суроонун албетте жообу да кыскача болгондуктан жообун жаза алууга убакыт бербесек деле болот. Анда эмесе кийинки суроо менен сабагыбызды улантайлы. Кийинки сурообуз төмөндөгүдөй. Бизге берилген функция тамыр ичинде 4 минус x бөлүнгөн, тамыр ичинде x плюс 2. Албетте булар квадраттык тамырлар. Бул суроону кандай чыгарабыз? Өзүңөр көргөндөй, бул суроо бир мурдагы суроолорго караганда бир аз да деңгээли татаал деп айтып өтүп кетсек болот. Бир эле суроонун ичинде кандай суроо? Бизге берилген суроо рационалдык түрдө жана тамырлар менен байланыштуу болгон суроо. Албетте бул суроонун чыгарып жообун True программасы аркылуу бизге жөнөтүүңүздөрдү сурап калам. Ош кыздар лицейи жазып жөнөптүр, бирок жообу ачыгын айтсам түшүнүксүз болуп жатат. Эми түшүнүктүү. Азырынча бир гана лицей жооп берди. Андан сырткары башка лицейлердин да жообун күтүп калабыз.
Çoqda litsey minus 2 plus çeksizlik deb çıkıp beriptir. Жақшы. Biraz da күтөлү. Андан кийинки суроо менен bu суроонун чыгарылышы менен сабагыбызды улантайлы. Балким башка жооп болгон нерселерибиз да бардыр. Азырынча силерге белгилүү убакыт өз аягына чыкты деп ойлойм. Анда эмесе биз суроону чыгарып көрүүгө аракет кылайлы. Биринчи, бизге берилген функция бир гана мезгилдин өзүндө кандай? Жуп даражалуу тамырлар менен байланыштуу болгон функция жана бир гана мезгилдин өзүндө рационалдык түрдө берилген функция. Анда эмесе, биринчи жуп даражалуу болгонуна байланыштуу мен биринчи алымды карап өтөйүн. Алымда квадрат içinde 4 minus x деп турат. Анда эмесе бул 4 minus x кандай? 4 minus x 0дөн чоң же барабар болуш керек. Себеби квадраттык тамырдын ичинде эч качан кандай тескери минус менен байланыштуу болгон сан болбошу керек. Минус чыкпашы керек. Анда эмесе бул жактан эсептеп чыкканыңызда x кандай болуп калат? 4дөн кичүү же барабар түрдө көрсөтүп алышыбыз мүмкүн экен. Бул биздин биринчи жооп. Ал эми экинчи жооп болсо, экинчи жообубузда биз бөлүмгө карашыбыз керек. Бөлүмдө квадраттык тамырдын ичинде x плюс 2 дейт. x плюс 2 бул жакта x плюс 2 0дөн чоң же барабар деп жазып алсам туура болобу? Буга карашым керек. Жок, 0дөн чоң же барабар деп жазып алсам туура болбойт. Себеби эмнеге? Эгерде 0гө барабар болгондо кандай болуп калат? 0гө барабар болгондо бул жакта тамырдын ичинде 0 чыгат. Бирок рационалдык түрдө караганыңызда, рационалдык функцияларда бөлүм 0гө барабар болбошу керек. Анда эмесе, бул жактан өзүңөр көргөндөй эле түздөн түз мага берилген функциянын бөлүмүндө x плюс 2 0дөн чоң чыгуусу зарыл. Анда эмесе, бул жакта x минус 2ден чоң чыгуусу керек экен. Ал эми мага берилген бул жакта эки жооп чыкты. Бул жооптор менен байланышкан жоопту кандай таап алыш мүмкүн? Албетте силер менен барабарсыздыктар системасы боюнча теманы карап өткөн болчубуз. Ал тема менен караганыңызда бул эки жоопту кесишкен жерлерин карап алышыбыз керек. Мен биринчи 4x'тен кичүү деп берилген жоопту саноогунда көрсөтүп ала турган болсом, кандай? Бул жакта тоголок чийип алам, жана бул 4. Бул жакта тегеректин ичин толугу менен боеп алышым керек. Себеби x 4кө барабар же кичине. Жана мындан кичүү болгон бардык сандар деп карап алышым мүмкүн экен. Кыскача 4дөн кичүү болгон бардык сандар. Бул биздин биринчи 4 минус x 0дөн чоң же барабар деп берилген суроонун жообу. Ал эми экинчи бөлүмгө карай турган болсок, экинчи бөлүм болсо минус 2ден чоң деп турат. Анда саноогунда көрсөтүп ала турган болсом, минус 2ден чоң болгондо анда ичи бош эле болуп калат жана мындан чоң бардык сандар. Минус 2. Ал эми ушул эки линиянын же болбосо эки саноогунун кесишкен жерлерин карай турган болсок, минус 2 менен 4түн арасында гана кесишет экен. Минус 2 менен 4түн арасында гана кесишкен жерлери анда эмесе кайсы жерлер болуп калат? Ушул жерлер. Анда эмесе бул сурообуздун жообу биринчи минус 2 жана 4түн аралыгында. Бул жакта 4түн кандай болот? Бир жагы жаак болуусу керек деп айтып белгилеп өтүп кетсек болот экен. Анда эмесе бул сурообуздун аныкталуу областы минус 2 менен 4түн арасында. Бул жакта бирок минус 2 камтыбайт. Минус 2-ни камтыбайт. Ушул себептен сурообуздун жообун жаза алсаңыздар болот. Андан кийинки суроо менен сабагыбызды улантайлы.
Анда эмесе кийинки суроо менен сабагыбызды улантайлы. Бүгүнкү сабагыбыздын кийинки суроосу төмөндөгүдөй. Берилген функциянын аныкталуу областын тапкыла дейт. Албетте бул бизге берилген функция аралаш түрү берилген функция. Өзүңөр көргөндөй бир гана мезгилдин ичинде тамыр да бар, көп мүчөлөр да бар. Суроонун жообун тапсаңыздар, андан кийин мен да силер менен бирге суроонун жообун чыгарганга аракет кылайын. Жооп болгондор албетте Туркум программасы аркылуу бизге калтырсаңыздар болот. Жооптоңузду көрүп жатабыз. Жакшы, азырынча Жалп кыздар лицейинен да жооп келди. Ош кыздар лицейи да жооп беришти жакшы. Жоктар лицейи да жооп жатса, андан кийин суроону чыгарганга аракет кылайлы. Анда эмесе суроону чыгарайлы. Биринчи бизге берилген функцияларды бирден карап өтө турган болсок, мен 3кө бөлүп алам. Бул биринчи бөлүк, бул экинчи бөлүк жана бул үчүнчү бөлүк. Үчүнчү бөлүктө өзүңөр көргөндөй, түздөн түз кандай көп мүчөлөр менен байланыштуу болгон үчүн көп мүчөлөрдө баардык чындык сандар болушу мүмкүн. Ал эми экинчи бөлүктө болсо 2x + 7 кандай жуп даражалуу тамырдын ичинде турат. Анда эмесе 2x + 7 кандай 0дөн чоң же барабар болушу керек. Анда эмесе бул жакта 2x минус 7ден чоң же барабар болушу керек. X анда эмесе минус 7 бөлүнгөн 2ден чоң же барабар болушу керек. Ал эми биринчи бөлүккө карай турган болсок, биринчи бөлүктө рационалдуу түрдө берилген функция бирок ал тамырдын ичинде. Анда эмесе 3 минус x кандай болуш керек? 3 минус x 0га барабар болбош керек десем, бул жак терс сан болуп калышы мүмкүн. Терс сан болгондо 1ди терс санга болгон кезде кайрадан терс сан болуп калат, бирок жуп даражалуу тамырдын ичинде терс сан болушу мүмкүн эмес. Анда эмесе 3 минус x кандай 0дөн чоң болуусу зарыл деп айтып өтүп кетишибиз мүмкүн. 0дөн чоң болуусу зарыл деп. Анда эмесе бул жактан 3 кандай болуп калат? X 3дөн кичүү бир сан деп айтып өтүп кетишибиз мүмкүн. Өзүңөр көргөндөй, бул эки жооп тең линия аркылуу же болбосо саноогунда көрсөтүп ала турган болсок,
Санауына көрсөткөнүбүздө -7'den 2 жана x андан чоң бардык сандар деп көрсөтүп алышыңыз мүмкүн. Ал эми экинчи жоопту дагы санауына көрсөтүп алганыбызда x 3'төн кичүү болгон бардык сандар деп көрсөтүп алсак болот экен. Анда эмесе бул эки линияны тең бири менен кесиштиргенибизде жооп болсо кыскача кылып айтканда бул жакта албетте бурчтуу каша менен -7/2 жана 3 түрүндө көрсөтүп алышыбыз мүмкүн. Биздин жооп ушул аралыкта болуусу зарыл деп айтып өтүп кетсек болот экен. Анда эмесе суроонун жообун жаза алсаңыздар, андан кийин бүгүнкү сабагыбыздын функциялар менен байланыштуу болгон 3-чү суроонун жообун да карап өтсөк болот. Албетте бул типтеги суроолор өзүңөр көргөндөй жооп кыскача болот, бирок булардын кандай десек изилдеп, ар бирин бирден бирден карап чыкканга убакыт көп кетет. Жоопту кыска түрдө жазганыбыз менен буларды изилдеп кичине бир жерде ката кетпешке аракет кылышыбыз керек. Анда эмесе бүгүнкү аныкталуу болбоsu боюнча суроолордун да ушул жерде аяктайлы. Андан кийинки суроо типине өтөйлү. Кийинки типтеги суроолор ушул типте. Өзүңөр көргөндөй f 2x плюс 1 бөлүнгөн x минус 1 барабар x плюс 7 болсо f3 канчага барабар түрүндө берилген суроолор. Бул биздеги жалпы республика тест түрүндө чыгышы мүмкүн болгон 3-чү түрдөгү суроолор, функция менен байланыштуу болгон. Албетте, бул суроондо кандай чыгарышыбыз мүмкүн? Жооп ошо кыздар лицей 11 деп жооп бериптир. Жакшы, башка лицейлерде күтүп турайлы. Аларда жооп жазса. Кадамжай лицейде 11 деп жооп бериптир. Жаллаба кыздар лицейде 11 деп жооп бериптир. Жакшы. Анда эмесе суроону чыгарайлы. Бул суроолордо биринчи мага берилген нерсе f-тен кийин кашан ичинде 2x плюс 1 бөлүнгөн x минус 1 деп турат. Менден суралган нерсе f кашан ичинде 3 деп турат. Анда эмесе 2 кашан ичинде тең бири-бирине барабар деп алайлы. 2x плюс 1 бөлүнгөн x минус 1 барабар 3 деп алайлы. Себеби менен f3'тү сурап атса, мен 2x плюс 1 бөлүнгөн x минус 1'дин ордуна 3 жазышым керек. Анда эмесе x'ин ордуна канча жазам деген нерсе келип чыгат. Бул жактан өзүңөр жөнөкөй бир теңдемеге айланып калды. Анда эмесе 2x плюс 1 барабар 3x минус 3 келип чыгат. Бул жактан x барабар канча 4 деген жооп келип чыгат. Анда эмесе мен бул жакта 2x плюс 1 бөлүнгөн x минус 1 барабар 3 x минус 1'дин ордуна 3 жазганымда x'in ордуна эмне жазышым керек экен? 4 жазышым керек экен. 4 жазгандан да 4 плюс 7 албетте f3 барабар 11 деген жооп келип чыгат. Албетте, бул сурообузга Ош кыздар лицейи, Кадамжай жана Жалат кыздар лицейде туура жооп беришти. Аларды куттуктап өтөм жана суроонун жообун жазуу үчүн бир аз да убакыт берем.
Суроонун жообун жазылган болсоңуздар, анда кийинки суроо менен сабагыбызды улантайлы. Кийинки сурообуз бүгүнкү сабагыбыздын акыркы суроосу болуп калат. Жана ушул менен функциялар боюнча бүгүнкү темабызды ушул жерде аяктайбыз. Fx плюс 2f 1 бөлүнгөн x барабар x болсо, анда f1 канчага барабар? Жакшы, кадамжа ошко жана жалгап кыздар десе, барды 3 деп жооп бериштир. Анда эмесе суроону чыгарайлы. Бул жакта 3дөн 1 деп кадамжа десе, чоңтурлаптыр. Бул жакта мен f1ди табышым керек. Анда эмесе мындай суроодо оңой жолу кандай кылам? Бул жакта x-тин ордуна түздөн түз 1 коюп көрөм. Анда эмесе x-тин ордуна 1 коюп көргөндө f1 плюс 2 көбөйтүлгөн f1 бөлүнгөн 1 барабар 1 деген жооп келип чыгат. Анда эмесе өзүңөр көргөндөй, биринчиси f1 плюс 2 көбөйтүлгөн f1 бөлүнгөн 1 кайрадан ал деле f1ге барабар 1 экен. Өзүңөр көргөндөй, теңдеменин сол жагында f1 плюс 2f1 3f1ге барабар 1. Анда эмесе f1 барабар 3дөн 1 деп түздөн түз жоопту калтырып койсок болот. Албетте, бул сурообуз бүгүнкү сабагыбыздын акыркы суроосу болчу. Функциялар боюнча жалпы республикалык тест түрөдө чыгышы мүмкүн болгон жооптор ушул түрдө деп айтылам. Бүгүнкү тема боюнча сурооңуздар болсо, албетте, Turkcom программасы аркылуу жазып калтырсаңыздар болот. Жооп берүүгө аракет кылам. Анда эмесе сурооңуздар жок болсо, бүгүнкү сабагыбыз ушул жерде аяктады. Кайрадан силер менен эмки жума онлайн сабак аркылуу жолугушканча деп калам. Саламатта калыңыздар.